саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен кайра эле Токтогул шаардык кеңешинин депутаты Болот Дүйшүналиев. Урматтуу эл журт, урматтуу менин жердештерим. Менин бүгүнкү сөзүм Токтогул районунун зам акими жөнүндө болмокчу. Кожобергенов Нурболот Калчороевич жөнүндө болмокчу. Өнүгүүнү каалайсыздар. Бирок бир да кадам кылбай атабыз. Мына колуңуздардан келсе комментарийге жазып, лайктан басып бөлүшүңүздөр. А мен сөздү улайын. Урматтуу зам аким, сиз турганда заман өзгөрбөйт. Макул, Токтогул районунун акими Ак Суудан келиптир дейли. Ал эми сизчи иштегениңизге 6 жыл болду. Токтогулда бүт адамдын коён жатагынан бери билесиз. Жөргөмүштүн жөтөлгөнүнөн бери билесиз. Эч нерсе өзгөрбөйт сиз турганда. Кетишиңиз керек, урматтуу жердештерим. Кетсин деп сиздер ушул жерге комментарийге жазып бериңиздер. Коомдук пикир жаратышыбыз керек. Биз ушинтип мамлекет башчыга жардам беребиз. Анда эмесе мен эмне үчүн бул турганда маселе чечилбейт, эмне үчүн Токтогул өнүкпөйт, 7 фактын айтып берейин сиздерге. Биринчи, эсиңиздерде болсо буга чейин Сарпаштын 15 мүлкүн айттым. Ооба, ал жерде бир аз кымбатыраак болуп калышы мүмкүн, арзаныраак болуп калышы мүмкүн. Бирок ал маанилүү эмес. Кайсыл жерге Токтогулдун инфраструктурасын курасыңар деген сөздү бергим келет да. Кайсыл жерге сиздер автовокзал курасыздар, кайсыл жерге сиздер электр чубалгысын, канализация, кайсыл жерге сиздер теплостанция деп коет. Кайсыл жерге курасыздар? Бир эле жерде бар. Жемне кайрактын башына орнотосуздарбы? Мүмкүн эмес андай. Ошон үчүн Тайырбек Сарпаш менен күрөшүп, мамлекеттик стратегиялык мааниси бар мүлктөрдү артка алышыбыз керек. Бир дагы жол чыккан жок. Урматтуу менин жердештерим. Бир дагы жол ошол жерде канча эл бакырды, бир дагы жол чогулуш өткөрүп койгон жок. Ошондуктан бул адамдар өздөрү коррупционер. Өздөрү аралашып алган. Өздөрү ичип, жеп, бөлүшүп алган. Ошон үчүн сүйлөй албайт, башка жол жок. Экинчи маселе. Шайлоо. 2020 жылы дал ушул зам аким Турдумамбетов Осмондун акчасын, ага чейин мекеним ынтымагын акчасын кадимкидей тараткан. Жок десе Куран китеп кармап туруп, жок андай болгон эмес десин. Каракүнгөй, Актектир, мына Чолпон ата, Кетментөө айыл өкмөтүн бардыгын тейлеген. Зам аким болуп тейлеген. Ага чейин дагы базардын айланасында жерлерди берип, өзү зам аким болуп отуруп, кабинетине чейин кирип барып, акчасын доолап алган адамдар болгон. Зам аким болуп шайлоого аралашпаш керек. Зам аким болуп таза, адилеттүү шайлоо өткөрүп бериш керек эле. Мындай адамдар турганда биз кантип адилеттүүлүктү издейбиз, урматтуу менин жердештерим, урматтуу кыргыз эли. Жардам бериңиздер бул адамдар кетиргенге. Мына экинчи факты сиздерге. Шайлоодо не деген подкупты кылды? Ушулардын айынан шайлоо жокко чыкты. 500 миллион сом мамлекетке зыян келди. Канча деген мектеп, канча деген бала бакча, канча деген инфраструктура. Сиздердин эле чөнтөгүңүздөрдөн кетип аткан акча мына дал ушундай зам акимдердин айынан болуп жатат. Аким ротация болуп келип калды. Бул эмне кылып отурат? Суроо бериңиздерчи. Үчүнчү маселе, Акташ. Билесиздер, Токтогул районунда ушундай кен байлык бар. Акташты не кылды? 74 миллион сом мурдалды, эч ким жоопко тартылган жок. Эл журт, сиздер бир суроо берип койсоңуздар болобу ушуга? Бул каякты карап отурган? Реалдуу секторду караган адам каякты карап отурган? Булар жада калса служебный расследование деп коет. Ички иликтөө кылып, буларды жумуштан алып, колдон келсе кылмыш ишин козгош керек. Булар бүттүгүн билет. Унчукпай тилин тишине кызып отурган үчүн деле жоопко тартыш керек. Зыян булардын. Анан карасаң эле мамлекетке өнүккөнгө жардам берип атабыз деп муну караңыздар. 2 күн биринде ушул Камчой Кыдыршайычтын, Садыр Кожоевичтин постторун бөлүшүп отурат. Ушул бу жардам. Антип жардам бербейт. Өнүктүрүп жардам берет. 4-үнчү маселе. Көл. Билесиздер, көлдүн бети боюнча биз кандай чырылдадык? Кайсы балык, кайсы балды өнүктүргөн адат булар. Көлдүн бетинде 5 фирмага берип койду. Бир үн кат койгон жок. Бир ошол жерде бир активдүү жарандык ком менен жолугуп, ушулардын сөзүндө чындык бар деп
бир талам талаш койгон жок. Отурду ошол жерде жумушуман айрылып калбайын деп. Эмне болду азыр бүгүнкү күндө 5 фирма тыйын төлөп атабы? Бир инфраструктурага, бир ошол жерде жумуш орун түзүп, бир икра чачып берип, бир салым кылып атабы Токтолдун элине? Же эмне байлыгын колдон эле кете береби? Биздин кызыкчылыкты ким коргойт өзү? Ким коргойт? 5-чи маселе. Эсиңиздерде болсо, чайыр деген чөптөр ташылган. Тоонун борунан эмне деген жолдор салынды? Активисттер эмне деп гана бакырган жок. Анын килограммы $500 $1000 чейин. Афган улуту, тажик улуту, ошолордун жарандары келип тоонун борун казып, ушундай майкаңдап кетишти. Бир үн катып койгон жок. Бүгүнкү күнгө чейин ошол дайынсыз. Мына Замакимдин коргогону бүттүгүн билет. Ким кирип атат, ким чыгып атат, ким эмне кылып атат, бүттүгүн билет. 6-чы маселе. Кадрлар боюнча канча ролик тартышым керек? Элге жеткириш үчүн, элдин көзүн ачыш үчүн, ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчыларына жеткириш үчүн канча ролик тартышым керек? Кадрды талкалабагыла. Кадр баарын чечет деп улуу инсандар айткан, тарыхка көңүл буруп койгула, тарых чагай. Урматтуу Замаким, тарыхтын өнүгүшүн билбеген ал өлкөнүн өнүгүшүн деле түшүнбөйт. Канча деген кадрлар талкалады, бүттүгүн билет. Эмне деген кадрларды алып келип атат, эшигин каккылап деле акимге тушма түшүп отурасы барып айтып койбойсузбу? Болбойт могу кадр. Эл нааразы, ал иштей албайт деп. Жок, анткени сиз өзүңүз начар кадрсыз. Өзүңүз урдап алгансыз, базардын айланасын баарын талкалап, мына жерлерди шайлоодо соода кылып жүргөнүңүздүн айынан сиз эч нерсе дей албайсыз. Сиз шайлоодо бүттүгүн акча тараткансыз. Мен туугандарым баардыгын далилдеп берип койгон. Калайсызбы, калабайсызбы, анын баары бир күн ачык чыгат. Бүгүнкү күндө алар кылмыш иш козголуп кетпесин деп эч нерсе дей албайтам. Бирок сиз эгерде мен сөзүм жалган десеңиз, Куран китепти кармап туруп айтып бериңизчи. Ошо жерде Чолпон атам балдарын алып барып туруп ушундай бир мектебиңердин жанагы площадкасын куруп берип коебуз деп 400 000 сом сунуштаганыңыз калппы, чынбы? Эл дагы билсин, ошол жерде айтсын алар дагы. Сиздин бетиңизди ушинтип гана сыйрып алсак, башка жол жок. Базардын айланасындагы жер бергениңиз эсиңиздеби? Мына балдар азыр сизге көрсөтмө берем деп турат. Аз калды алардагы арстандарым ойгом кетсе, алар да айтат бетиңизге. Сиз кабинетиңизден акчасын бербедиңиз беле? Ал балдардын атын атап ойлой коюн, бирок алар бир күнү чыгат. Мыйзамды түшүнүп алса алар да чыгат, сиздики туура эмес экен депчи. Болбойт, Замаким болобу акча тараткан. Сиз турганда адилеттүүлүк болбойт Токтогулда, өнүгүү болбойт демек. Талаш тартыш болбойт. Саясий өнүгүү, экономикалык, социалдык өнүгүүнү бияка эле калтырайын. Адилеттүүлүк болбогон жерде каякта өнүгүү? Эч нерсе болбойт. Кийинки маселе. Өнүгүү программасы. Жок. Стратегиялык бир өнүгүү программа сайтка жүктөп, мынча жылда мындай кылам, тигиндей кылам. Силер сөз беришиңер керек бүгүн. Силер түз эфирге чыгып айтышыңар керек. Силердин сөзүңөрдү күтөбүз биз. Ошого жараша силер аракет кылгыла. Анан эл баазын берсин. Ошондо силер орнуңарга калганга мүмкүнчүлүк болот. Силер ойлоп атасыңар битиги Акем менен Акылбек Жапаров группалаш экен, мен ушул жерде калып калам деп. Сиз ротация болуп кетишиңиз керек эле. Биз эмне үчүн калып калганыңызды да билебиз. Акылбек Жапаровго кошомат кылып отуп калып калдыңыздар. Болбойт андай. Эл өзүн баазын берет. Ошондуктан урматтуу менин арстандарым, сөзүм аягында. Күрөшүңүздөр. Келечек жаштардыкы деп айтасыздар. Жаштардык эмес. Келечек күрөшкөндөрдүкү. Күрөшкөн арстандар чыкканда гана коом өзгөрөт. Мен болсо кийинки видео кайрылууларында мына азыр айтып кеттим го. Таш боюнча айттым, көл боюнча айттым, коррупция боюнча айттым, кадр боюнча айттым. Мына ошолор боюнча да иликтөөлөрүмдү кылып, күрөштөр жүргүзө берем. Сиздерди күтөм арстандар. Урматтуу эл журт, өнүгүүнү кааласаңыздар, бир гана ушундай. Кадрлар баардыгын чечет. Сиздер жардам бериңиздер. Мына ушинтип президентке жардам берейли биз. Мына ушинтип Канчыбек Кыдыр Шайышке жардам берейли. Кетсин бул адамдарды. Биз жеткирейли булар ким экенин. Мен сиздерге факты менен мынакей бир нече далилдерди келтирип бердим. Бул чындык. Бул чындыктан кача албайсыздар. Бул
көйгөй эртең барып сиздердин башыңыздарга үйүлөт, жашоо турмушуңуздарга кирет. Ошон үчүн комментарийге жазыңыздар, бааңыздар бериңиздер. Онлайн митинг деп ушуну айтам мен. Катышыңыздар, ой пикир калтырыңыздар, бөлүшүңүздөр. Көрүшкөнчө.